Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Урматтуу мекендештер, Москвада аба ырайы кескин өзгөрүп, жаан-чачын кээ бир райондордо мөндүр жаады. Абайлап, этияттап жүрүңүздөр. Маалыматты жакындарга жеткирип коюңуздар. Бир нече күн мурун Курбан айт майрамынын айланасында Рунетте диндер аралык жаңжал чыкты. Орустардын дин кызматкери Гавриил мусулмандар жөнүндө жаман ойлорун айтып, орустарды коркутуп, Курбан айттан мусулмандардын көптүгүнөн коркуш керек. Алардын дини туура эмес деп, кемсинтип, өзүнчө слишком умный болгон эле. Акыйкат бар экен, азыр жумуштан кетип, эми бизче айтканда өзүнүн ишин кылып, ташын терип калды. Анын айткандары ар бир мусулмандын намысына тие турган орой сөздөр эле. Творится на проспекте Мира, недалеко от главной их мечети. В те дни, когда у них Курбан-Байрам, нет движения по этой 12-полосной магистрали. 12 полос. 6 в одну и 6 в другую сторону. И вот с балкона люди снимают от метро проспект Мира. И туда, вдаль по Ярославскому шоссе. Не видно конца. Людьми покрыто все пространство. И это люди, мужчины, здоровые, не пьющие, мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный. Почему они сильны? А вот я говорю еще раз. Потому что они скреплены. Единственной скрепой это вера. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун экинчи выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Албетте бул сөздөр жөн эле айтылган бойдон калбастан намыстуу мусулмандардын жооптору айтылды. Алардын бири Ахмат Атайын багыттагы отряддын командири Абди Алауддинов орустун дин ишмеринин өз ордуна келтирип койгон. Какой-то дебил, который натянул на себя рясу. Реально, кроме как дебила я его не назову. Это представители войска Антихриста. Никак по-другому. Рассказывает 2 миллиардам мусульман, что у нас вера неправильная. У меня встает вопрос. А ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживает коренных 30 миллионов мусульман. И что ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера, правильная или неправильная? В то время как мы делаем все для того, чтобы объединить мусульман и христиан, какой-то вот опять еще один дебил тоже делает такие провокационные вбросы. Но у меня встает вопрос. Вот надо обязательно, чтобы кто-то пошел, нарушил закон и что-то сделал для того, чтобы вот такие вот дебилы не говорили таких вещей. И если любой поднимает голову национализма, эту голову надо срубить. Просто ее надо срубить, эту голову. Россияда чоң мамлекетте, чоң ишмердүүлүктө жүргөн адамдардын мындай мусулмандарды кемсинтүүсү жакшы эмес. Чагымчыл аксакал иштен кеткени жакшы болду. Кандай дейсиз? Оюңузду комментарийге жазып кетиңиз. Ал эми Абди Алауддиновдун айткандарын колдоп, класстан аябай басып кетиңиздер, көп мусулмандарга жетсин. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.
Москвадагы мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.